Алыкул, сен эмне карай туруп болдун? Доктор мени өлөт дедиби? Эмнеге? Ыяптырсыз го. Ыржаздын окшойт. Ооба, жетим козу деп атадым. Сен жетим эмессиң, сенин элиң бар. Тура, элим жөнүндө ыр жазайын. Кыргызстандык поэзия көрөрмандары улуттук адабияттын классик акыны Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгын белгилеп жатышат. Эскерүү иш-чаралары ушул жылдын аягына чейин уланат. Чолпон Ата шаарында дагы акындын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган эскерүү поэзия кечеси өттү. Атып оон чыгарган, ырда десе карап турбаган, акын атын көкөлөтүп көтөргөн Алыкулдун кыздары ысырдаган. Мен энди эмне деп айтайын, ушул Алыкул кыргыздын алп акыны, шедеври, Пушкини деп койсок да жаңылбайбыз. Бул Алыкул деген бүт өмүрүн ушул кыргыз ата журтуна арнап, мен өлсөм да мейли ушу аркамда ырым калсын деген маанидеги ырлардын баарын жазып чыгарып кетти. Иш-чарага Алыкул Осмоновду изилдеген жазуучулар Панфилов районунан Алыкулдун жердештери катышты. Улуу акындын ырлары окурмандардын сүймөнчүлүгүнө айланып, 10дон ашуун китеп чыгарылып, Пушкин, Шекспир, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын чыгармаларын кыргызчалаган. Эми Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгы бардык аймактарда, райондордо белгиленди. Анан бул кишинин даңазалап, анын пропагандалап, кийинки жаш муунга калтырып, мына биз түзгөн музей 20 жыл болду. Аллея парк эстелиги менен 10 жыл болду. Мына бул маданий мурасты биз улам кийинки муунга өткөрүп берүү үчүн ар кандай түрдүү программаларды бардык максат тилектер менен жазуучулар менен бирдикте, мектеп менен бирдикте жана жергиликтүү бийлик менен дайыма иштеп келатабыз. Бул уланат дагы, анткени Алыкул Осмоновдун экинчи өмүрү, мен ойлойм, өмүр бою уланат деп. Анткени ал киши ошого татыктуу. Иш-чара окуучулардын катышуусунда мыкты уюштурулду. Анда акындын чыгармалары даңазаланып, ырлары окулуп, сахналаштырылган көркөм чыгармалары тартууланды. Бүгүн ушу Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата ушундай сценка аткарып, ыр айттык. Мен бар болгула деген ырын аткардым. Алыкул Осмоновдун 60тан ашык ырларын обон жазылган, 35 гана жыл жашаса да бүт кыргыз элинин жүрөгүнөн орун тапкан. Мага эң баарынан Алыкул Осмоновдун ырларынан музыка, ата жүк, ортосу көл деген ырлары жагат. Мен бүгүнкү ырдан мен тансам деген ырды айттым. Мен азыр ырдап берейин. Мен тансам жаштан танам, ырдан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм. Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта дүйнөгө келип, 1950 жылы 12 декабрда 35 жашында дүйнө салган. Жазгүл Сатаева, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.